команда менен таныштырганды улантып атабыз. Баягыда Давид менен таныштырып кеткенбиз. Бүгүн Үсөн. Анткени Үсөн жөнүндө көптөгөн адам сурайт да. Вот Асан YouTube менен иштейт, тигинде мындай кылат деп, Үсөн эмне кылат депчи. Мен деле көп билчү эмесмин, Үсөн эмне кылат, көп эчтеке деле кылчу эмес. Анан бирок баягыда Асан менен сүйлөшсөк, Үсөндү вот YouTube'га үйрөтүптүр да. Канча үйрөттүң Асан? Ну, 2-3 месяца эме керек болгондо ошо. Ниша, видеоролик, полный, короче, үйрөттүм. Ну, конечно, сложно эме үйрөтүп. Бирок ага чейин бул жөн эле сен жаныңда жардамдашып эле жүрчү. Бирок азыр уже өзү иштеп баштады, Мен да таң калдым. Негизи акча табат уже. Үсөн кандай болуп атат? Зор болду. Машалла. Көрсөтчү, похвастайся. Мына мага жана көрсөтүшкөн, азыр камерага көрсөтүп коелу. Элестеткиле, бир айда канча? Замарт $7000, Ооба. $7000, машалла. Бул сен биринчи жолу акча таап атасың да, Апрелде караң, апрелде только уже $3000 таптым. Апрелде бир неделе. Бир жумада уже $3000, машалла. Сом болот. Бир күндө примерно азыр канча көрсөтөм караңдар. Бир күндө стабильно азыр 3000, короче, 300. Мына достор, көптөгөн суроолорго жооп берилди. Үсөн алдагы YouTube менен иштеп баштаптыр. Эгиз болсо деле, бирок бири-бирине үлгү болуп, бири-бирине жардам берип жүргөн жакшы. Менин да эгизим бар. Мисалы, менин эгизим мага жардам берет. Мен мисалы колуман келсе, мен ага жардам берем. Бирибизди колдоп жүрөбүз. Силер да да молодцы. Асан да молодец, постоянно эгизин колдоп жүрөт. Азыр мына пока Асан жардам берип атат. Анан Үсөн дагы кийинчерээк Асанга обязательно жардам берет. Сон. Мына үлгү эгиздер да. Үлгү бир туугандар.